Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен окуу формаларын жана окуу куралдарына болгон баа менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бир небереңизге канча акча кетет? 10 миңам жетпейт окшойт. Мурдакы кыранга кымбаттаппы же арзандаппы? Кымбат, өлө кымбат. Муну карагыз, энди муну 900 деди. Азыр мен дагы бир жерден 900га кофта алдым. Азыр энди битте кофта мен bir жерден 850 неме алдым, майчка алдымдай. Иште азыр 2-3 эле 3000ге жакын болуп атат да. Бирок кымбат. Окуу курал алып элексиздер? Жок, ала элек, биз энди алабыз. Аз көрөкчү. Бирок кымбатчылык жакшы эмес. 5-6 класска чейинки балдардын костюмдары баалары 2500дөн болуп атат. Анан кийин чоңдорго 9 класстан жогоркуларга баалары 5500дөн, анан 4500 сомдук костюмдар бар бизде. Чоң кишилерге дагы эле бар, ошондой эле 4,5-5,5 миң сомдуктары бар костюмдардын баасы. Көйнөктөрдүн баасы 800 сомдон болуп атат. Орточо баалары. Отдельно сатылат, э? Отдельно сатылат көйнөктөр. Ошо дагы кымбаттары дагы бар көйнөктөрдүн 1000 сомдон. Bir 6-7 миңден тегереги чыгат бир комплект. 7 миң сом. Эми бизде дагы соодалашмай деген бар баткенде негизинен. Сиздерде бул жакта спортивныйлар да бар экен да, ошолорду кошкондо канча болот? Спортивныйлар да эми смотря качествосуна карап ар кандай. 1,5 миңден алар дагы 5500 сомго чейин кымбаттары. Орточо баалары bir 2 миң сомдун тегереги спортивныйлардыки. Синалары bir 900-800дөн 1,5 миңдерге чейин бар. Биринчи класстан 5-6 класска чейинкилер. Мыналар 650-600дөн. 650-600. Мына 700 болушу, 600. Анан мужскойлор балдарды 550ден башталат. 550ден мужской кофталар, көйнөктөр. Кыздардыкы 450ден канчага чейин? 450ден 600-700ге чейин. Юбкаларыңызчы? Сарафан 850-800дөн. 850-800дөн, сарафандары. Мыналар 600дөн болуш. Кофталар канчага чейин? Кофталар мужской кофтаны айтайынбы? Мужской кофталар 500дөн башталат. Кыздардыкы девочкалар болсо тоже 500дөн, 550дөн 650 сомго чейин. Юбкалар 350дөн, эң чоң подростковый 850ге чейин. Шымдар деле ошондой 850дөн 1000ге чейин. Бул жакта сарафан эмне алар канча? Ооба, сарафандар 650дөн 750ге чейин. Негизи бир келгенде ичиндеги полностью бут кийимине чейин алып кеткенде канча миңге чейин алып атат адамдар? Ар ким чөндөй ар кандай 8 миңден башталат да. 8 миңге чейин. 8 миңге чейин. Жок, 8 миңден 20 миңге чейин деле болот. Ар кандай ба. Эми среднем без тапочки алса, где-то 5 миң сомдой түзөт да. Сумкалар канчадан болуп атат, эже? Сумкалар 1000ден, силерге ылайыктары 1000ден. 1250, 1150, 1050, 950, 850. 850ден 1050ге чейин бар ошондо. Жок, 480ден баштап 1750ге чейин. 480ден 1750ге чейин, а? Бизде дагы кичине кымбаттады. Былтыр 5тен берген тетрадтар 6 болуп калды. Бирок 5тик ручкалар 5тик эле бойдон турат. Анан километр ручкалар 50 сом, былтыргыдай эле сена. Күндөлүк кымбаттады, кичине 40 сом болуп калды простой күндөлүктөр. Китептерибиз былтыр экени үчүн олар былтыркы сена боюнча эле турат. Оптой менен розница, жеке саткан розницасы 1 сомдон берет разница. Ушул тетрадтары ушу 1 сом кымбаттап калды да. Ош тетрадтар 4 сом 5 сом болуп. Бир окуучуга полностью тетрад, күндөлүк, ручка, китептерин алганда примерно канча сом чыгат? Ол эми тандоодон зависит этет. 5 сомдон 60 сомго чейин да ручка. Кээ бир эркек балдар келет, 30 сом 40 сом ручка алат. Балдар келет, кээ бир түшүнүктүү балдар 5 сомдук 10 сомдук ручка алышат. 800, 900, 1000 ушундай болуп атат бир окуучунуку. 1300дөн. Чоң размерлери 1,5 миң болуп атат. Быйылкы эң ходовой лофер ушулар. Кыздардын кийгени ошол. Бардыгын сенасы бирдей. Бардыгын сенасы бирдей. Жанагы туфлилерчи начальник класс? Начальник класстарга жок, меники только чоңдордуку.
Мындай кроссовкалар канчадан болот? Кроссовкалар 800 сомдон 1700-ге чейин. Кымбаты мыналар 1700. 1236-dan 41-ge чейин. Негизи канчадан канчага чейин? 650'den kojası 2300'ge чейин. 2300'дөрүңүз кайсыл? 40'dan 45'ge чейин. Çoңдor болот. Ушулар 2300'дөн, Мына. Көп дагы мыналар бар 2600'дөн.